Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Курман айттын так күнү белгилүү болду. Кыргызстанда Курман айт 9-июлда белгиленет. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандар башкармалыгынан кабарлашты. Бул сапар Курман айттын ишемби күнгө туура келери маалым болду. Майлуу суу лампа заводу кайра өкмөттүн колуна өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Токтоп турган ишканаларды сатып жибербей ишке киргизүү саясатына өттүк. Бир мисал, майлуу суу лампа заводун кыргыз мамлекети өзүнө кайтарып алды. Азыр мамлекеттик ишкана болуп калды. Модернизацияга 1 миллиард сом карадык. Кара-Балта рем заводу, Кара-Балта шаарындагы Даназык мамлекеттик ишканасы мамлекетке кайтарылды. Кара-Балта килем комбинатынын базасында синтетикалык жана жарым синтетикалык кездемелерди жана тигүү буюмдарын чыгаруу боюнча текстилдик кластерди ишке киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Пахта текстилдик кластерди түзүү боюнча маселе иштелип жатат. Анын базасында пахта тазалоочу заводду, жип чыгаруучу фабрикасын, текстилдик фабриканы жана машина трактор паркын, ошондой эле май чыгаруучу заводду уюштуруу пландалууда, деди Акылбек Жапаров. Майлуу суу шаарындагы лампа заводу 1967-жылы ишке кирген. Кезинде 7-8 миңге чейин адам эмгектенген мекемеде соңку кездери жумушчулардын саны жана өндүрүшү кыйла азайган. Лампа заводу 2003-жылы жеке ишкерлерге сатылган. Ишкананын мамлекетке карзы көбөйгөндүктөн 2009-жылы банкрот деп жарыяланып, кийин майлуу суу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коом болуп уюштурулган. Садыр Жапаров депутаттарды саясий упай топтоо үчүн интрига жаратпоого чакырды. Президент Садыр Жапаров депутаттарды саясий упай топтоо үчүн интрига жаратпоого чакырды. Дүйнө агымы өтө тездик менен өнүгүп жаткан маалда биз саясий талаш-тартыштарды, интригаларды жыйыштырып, анын ордуна ошол өнүгүүдөн артта калбай чогуу кетишибиз зарыл. Бул туурасында президент Садыр Жапаров бүгүн парламентте жасаган билдирүүсүндө айтты. Ал Кыргызстанда азыр экономиканы жолго коюп, андан ары өркүндөтүү маселеси биринчи орунда турганын белгилеген. Урматтуу депутаттар, алдыбызда сырткы карызды төлөө, каржы булактарын табуу деген чоң маселе бар. Бул көйгөй менин учурумда туш келди. Алдыда 10 жыл ичинде 30 жылда алган карызыбызды төлөшүбүз керек. Албетте, мындай олуттуу маселелерди сиздердин колдооңуздар астында чечебиз деп ишенем. Ошентсе дагы саясий упай топтоп, электорат көбөйтөм деген саясатчыларга эмгек акыларды көтөргөндү, мектеп жол салганды, ири долбоорлорду ишке ашырганды мындай коелу, сырткы карызыбыздан кантип кутулабыз деген маселе менен айлабыз куруп турган маал болгонун эске сала кетейин, деди Жапаров. Ошондой эле сырткы карызга быйыл 23 миллиард, кийинки жылы 25 миллиард сом төлөө керектигин билдирген. Министр Бекмурзаев вице-спикер инисин жумушка коюуну суранганын айтып чыкты. Жогорку кеңештин 29-июндагы жыйынында өкмөт маалымат берип жаткан чакта бир катар депутаттар энергетика министрлигин жана анын жетекчиси Доскул Бекмурзаевди сындашкан. Анда берилген тапшырмалар убагында аткарылбай, чара көрүлбөгөнү тууралуу доомат айтылган. Министр муну өзү башкарган мекеменин каражаты мүмкүнчүлүгү чектелүү экени, энергетика тармагында абалдын оордугу менен түшүндүргөнүнө аракет кылган. Талкууда Бекмурзаев менен вице-спикер Нурбек Сыдыгалиевдин ортосунда кайма айтыш чыккан. Депутат атайын комиссия түзүп бул министрликти иликтеп чыгууну сунуштаган. Өкмөттүн өкүлү болсо Сыдыгалиев инисин жумушка коюу тууралуу суранганын жарыялады. Биздин каршылыгыбыз жок, текшериңиздер. Мен ачуу чындыкты айтып коеюн. Бул жерде жеке кызыкчылыкты көздөгөн адамдар, жумушун тарта албай койгон инилерин кызматка коюп бер дегендердин айынан кысымчылык чыгып жатат. Мына Нурбек Сыдыгалиев отурат. Иниси чакан кезде иштеген, жумушту тарта албай жаткандан иштен алып салганбыз. Сыдыгалиев тууган жумушка алуу тууралуу 1 жыл мурда айтканын, бирок ошондон бери суранбаганын билдирип, дооматтарды четке кагып кеткен. Бирөөнүн жумушту тарта албай жатканын айтканын ордуна өзүңүздүн деңгээлиңизди билип алыңыз. Сизди деңгээлиңиз райондогу РЭСТин башчысынын деңгээли. Ушундан улам кызматкерлер, адистер жумуштан кетип жатышат, деген ал. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бекмурзаевге айтылган дооматтар териштүүлөрүн айтты. Доскул Бекмурзаев бул кызматка туура 1 жыл мурда дайындалган. Эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев Кыргызстанда өндүрүлгөн лифттерди Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө коюу маселесин көтөрдү. Номер 35 бир мандаттуу Ак Суу шайлоо округунан шайланган жогорку кеңештеги элдик топ фракциясынын жетекчиси Акылбек Түмөнбаев министрлер кабинетинин отчетун угууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кайрылып, лифттерди чогултуп өндүргөн Hyundai Elevators Кыргызстан компаниясы Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө лифт орнотууну ниеттенип жатканын, бирок Бишкек шаарынын мэриясы бул сунушка каршы чыгып, ортомчул компанияларга бул иш берилип жатканын айткан. Мен айта турганым, мына өзүңүз барып тиги лифт заводун ачып ошол жерде көрүп келдиңиз.
şu Bişkek şaharında mına 60-cı жылы 70-80 жылдар kurulgan üylördün liftleri bugünkü günü iştebe elderi kıynalıp ança-mınçalары kıpçılıp kalıp kaza tapkan uçurlar boldu da. Bugünkü günü oşol Hyundai zavodun oşol lift sborучный kurugandar liftlerin jasap alıp oşo meriyaga barıp oşo şaharga kamsız kılıp koyup bereli dese alar biz konkurs kılat elek dep bölök bir ortomçu kampaniyalar menen dogovor түзүп konkurs kılıp atıptır da ana kanday deysiz oşol bugünkü günü oşol siz özüңüz barıp açtыңыз oşol Kırgız işker özü oşo Kırgızstanga oşol lift menen kamsız kılabız dese bölök mamleketten alıp gelip ortomçulardын arkылуу койдурабыз дегени туурабы же туура эмеспи? Таптакыр туура эмес. Мен лифтти чыгарып аткан айымды рахатта чакырдым. Өзүм жолугушуп, мен АГИШден сунуш күтүп атам. АГИШнин сунуштарын күтүп атам. Анткени мага шаардын мэри айтты, бул айым берген сунуштар биздин кызыкчылыкка дал келбей атат. Мен айткам башында эле бүт Бишкек лифт деген компанияны толугу менен башкарууга ГЧПнын негизинде өткөрүп бергиле. Кыргыз өкмөтү дагы жардам берет, кредит катары дагы жардам берет. Анткени 1100 лифти баарын алмаштырышыбыз керек. Эгерде жылына 10 лифт алмаштыра берсек болбойт. Жылына 200-300 лифт алмаштырып, жакынкы 3 жыл, 5 жылдын ичинде бүт лифттин баары оңолуш керек деген биз задачаны койгонбуз мэрдин астында. Ал мэр дагы өзүнүн сунушун даярдап атат. Биз рахат деген айымдын дагы сунушун күтүп атабыз. Жок дегенде бир районду, 4 райондун бирөөнү ошо лифттерди тейлөөгө жана жаңылоого биз берүүгө даярбыз. Санарип өнүктүрүү министри Талант Иманов Digital Kassa долбоору боюнча түшүндүрмө берди. Кече 29 күнү парламентте министрлер кабинетине отчет берип жатканда эл өкүлү Гүлшаркан Култаева Санарип өнүктүрүү министри Талант Имановго суроо берип, Дүйнөлүк банктан өлкөнү санариптештирүүгө алынган 50 миллион доллар кандай жумшалып, эмне иш-аракеттер жүрүп жатканы тууралуу сураган. Анда санариптештирүү министри Талантбек Иманов тендер башталып, бардык чет өлкөлүк компанияларга чакыруулар берилгенин айткан. Бул экинчи компания жөнүндө айтып атабыз, оптика волокно боюнча. Бул боюнча мына көчө эле кол койдук, тендерный документациялар келди, объявлять эттик. Буга чейин бир жолу өткөргөнбүз уже. Бир айдын ичинде тилекке каршы эмелер Всемирный банктын эмесине совпадать этпей калып, подавать эткен компаниялар кайра возобновать этип, кайра подавать этип атабыз. Кайра тендер объявлять эттик азыр. Ушул жылдын акырына чейин бересиздерби? Биз бүт посольстволорго, бүт эмелерге баарын объявлять эттик, келип участвовать эткиле тендерге деп. Азыр ошо тендерди утчуларды күтүп атабыз, катышуучуларды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Биз Ислам каржы кооперативи элибизге жардам берүү максатында кооператив болуп түзүлдүк. Биздин кооператив 4 багытта иш алып барат. 4 багытыбыз тең бирдей шарт менен иштейт. Минималдуу төлөм 10% баштап 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү. Биринчи багытыбыз турак жай. Турак жайды сизге 25 жыл аралыгында максималдуу 150 000 долларга чейин алып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчи багытыбыз автоунаа. Автоунаанын бардык түрлөрү, спецтехника, айыл чарба техникалары дагы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 10 жыл, максималдуу 50 000 долларга чейин. Үчүнчү багытыбыз бизнес. Адал бизнестин бардык түрлөрү, айыл чарба, мал чарбасы. Төлөп бүтүү мөөнөтү 12 жыл, максималдуу 120 000 долларга чейин. Ислам каржы кооперативи сиздин ишеничтүү өнөктөшүңүз. Дашковдун коррупцияга айыпталган уулу үй камагына чыкты. Кыргыз темир жол ишканасынын мурдагы жетекчиси Василий Дашковдун коррупцияга айыпталган уулу Даниил Дашков үй камагына чыккан 29-июнда белгилүү болду. Бишкек шаардык соту мындай чечим 9-июнда кабыл алынганын кабарлаган. Василий Дашковдун өзү саламаттыгына байланыштуу үй камагына быйыл январь айында чыккан. 2021-жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ага Кыргыз темир жол ишканасын башкарып турган кезде 2020-жылдын май айынан декабрга чейин миллиард сомдон ашуун акчаны жеке компанияга мыйзамсыз которгон деген айып койгон. Андан сырткары жең ичинен коротулган 490 миллион сом тууралуу да сөз болгон. Дашковдун мамлекетке келтирген зыяны 1,5 миллиард сом деп эсептелген. Адвокат ага коюлган айыптарды четке кагып келет. Атайын кызмат Кыргыз темир жолундагы жемкорлукка шектүүлөрдүн арасында анын уулу дагы бар экенин билдирген. Ал июнь айында тергөө абагына киргизилген.
Дашков аталган ишкана 2020 апрелинде жетектей баштаган, ага чейин директордун орун басары болгон. Анын аты коомчулукта коррупциялык иштерге байланыштуу аталгандан кийин 2021 мартта кызматтан алынган. Өкмөт балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолуна инвестор издеп жатат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 29-июнда парламентте маалымат берип жатып, балыкчы Кочкор темир жолунун 5 чакырымы курулганын, аны толук куруп бүтүрүү үчүн учурда инвестор изделип жатканын айткан. Март айынын аягында балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу расмий башталган. Анда балыкчы станциясындагы салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жаңы темир жол түйүнүн пайдалуу түзүлүп жатканын, ал өлкөнүн келечеги үчүн зор мааниге ээ экенин белгилеген. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жүзөгө ашырып жаткан балыкчы Кочкор Кара Кече 186 чакырым темир жолу долбоору 2030 жылга чейин аяктары, ага кошумча инвестиция тартылбастан өлкөнүн өз каражаты жумшалары айтылган. Биринчи этабында 63 чакырымдык балыкчы Кочкор тилкесин куруу пландалып жатканы маалымдалган.